Баарыңыздарга бир туугандар салам айтамын. Менин атым Айнагүл, мен Ош шаарынан болом. Силерге өзүмдүн жашоомдогу окуяларды айтып бергим келет. Мен кичинекей кезимде аталык мээримди көрбөгөндүктөн эңсечүүмүн. Атам мен кичинекейимде кайтыш болгон. Мен ошол убакта ата мээрими кандай болот экен деп эңсечүүмүн. Апам бизди 6-9 өзү багып чоңойткон. Апама өтө кыйын болсо дагы, кыйынчылыктарга карабастан апам аябай аракет кылчу бизди чоңойтконго. Ошол убактарда эсимде, асманды карап, атам болгондо апама кыйын болбочу деп эстечүмүн. Эгерде ошол атам болгондо мени капа кылгандар атам келип мага жардам берет болчу, тирүү болгондо деп ушинтип ойлочумун. Мени коргойт, жанымда болгондо мени карамак деп ушундай ойлор болчу. Апама чоң рахмат, баарыбызды бутубузга тургузду. Биз ошол убакта чоңойдук. Мектепти аяктадым. Аяктап бүткөндөн кийин медучилищага тапшырдым. Ал жакта окуп жүргөндө бир жигитти жолуктуруп калдым. Ага турмушка чыктым. Мына эми баары жакшы болот. Анткени жанымда күчтүү, коргоочум, коргой турган менин жолдошум бар деп ойлодум. Бирок биздин үй бүлөбүздө оор сыноо күтүп турду ошол убакта. Улуу кызым бир нече ай болгондо катуу ооруп калды. Кызымдын өпкөсүнө суук тийип, температурасы 40 градуска чыкты. Мен кызым менен чогуу реанимационныйда жатып калдым. Кызыбыз ошол убакта тынымсыз ыйлачу, эч такыр басылбачу. Кызымын кыйналып жатканын көрүп, мен аябай ыйлап, өзүм дагы ошол убакта кыйналып жаттым. Кантип жардам берем кызыма? Кантип ушул кызымды ден соолугуна кантип жардам берем деп ойлондум. Ошол убакта дагы жолдошума да оор болуп жатканын көрдүм. Кызымы коргой албастыгыбызды ошол убакта мен түшүндүм. Аябай жүрөгүм сыздады. Жолдошум экөөбүздүн дагы уйкубуз дагы, табитибиз да жок болуп жатты ошол убакта. Бир күнү мен апама чалдым. Апам башка шаарда болчу. Эч нерсе айта албастан көзүмдөн жаш эле куюлуп жатты. Апам ошол убакта экөөбүз тең унчукпастан турдук. Апама айттым, менин кызым ооруп калганын айттым. Апам мага бир гана Кудай жардам берет. Ал асмандагы атадан гана үмүттөн деп мага сөздөрдү айтты. Бирок менин кулагыма эчтеке кирген жок. Мага түшүнүксүз эле болуп жатты. Анан трубканы койдум. Кайрадан келсем, кызыңар аябай катуу ооруп жатат. Силерге бир укол керек деп айтып калды. Ал уколду табыш үчүн аябай болгон күчүбүздү жолдошум экөөбүз бүт жерден издедик. Аны эч таба алган жокпуз. Мына кызыңар өлөт, алып чыгып кетсеңер болот деп айтты. Биз кызыбызды алып чыгып кетти албайбыз, сиздерден сураныч, сиздер коргоп сактап калыңыздар деп биз врачтардан сурандык. Бирок ошол убакта врач бизде айтты, сиздерден сураныч, өзүңүздөрдү кармаңыздар. Эгерде сиздер кайрадан ооруп калса, кайрадан алып келсеңиздер болот. Бирок сиздер үйгө барып дем алып келиңиздер деп бизди колубузга кызыбызды карматып койду. Биз кызыбызды алып үйгө келдик. Үйгө келгенден кийин жолдошум экөөбүз аябай кызыбызды көрүп ыйладык. Температурасы түшпөй койду. Кечиндеси кайрадан скорый чакырдык. Скорый келди, биздин кызыбызды көрдү. Кайрадан алар унчукпастан кетип калышты. Ошол убакта кайрадан мен апамы чакырганга туура келди. Апам башка шаардан келди. Келип, кызымды көрүп, мени көрүп, бизди өзүнүн үйүнө алып кетти. Апамын үйүнө баргандан кийин кызыбыз үчүн апалар сыйынып жатышкан экен. Биздин үйгө конокко апалар келишти. Кызымды айланчыктап баары карап турушту. Ооруп жаткан кыз ушул беле, биз сенин кызың үчүн сыйынып жатканбыз деп айтышты. Мен эчтекени түшүнбөдүм ошол убакта деле. Апамды жалдырап эле карап турдум. Температурасы дагы деле көтөрүп, жөтөлгөнү аябай басылбастан беттерине кызыл точкалар чыгып баратты. Кез-кезде көгөрүп да калчу. Апам айтты, кызым, кыжалат болбо, баары жакшы болот. Кызыңды бир гана Кудайга тапшыр деди. Мен издей баштадым. Ошол убакта дагы эгерде атам болгондо ооруканага алып бармак, мен кызыма жардам бермек деген ой келди үйдө олтурганда. Ал кандай Кудай мага жардам бермек, кантип жардам бермек деп мен ойлоно баштадым. Сыртка чыктым дагы эле. Чыгып асманды карап,
ата сиз болгонуңузда сиз алып бармаксыз, сиз айыктырмаксыз. Бирок мен кантип айыктырам кызымды? Бизди ооруканада да кабыл албай калды деп аябай ыйладым. Кайра үйгө кирдим. Үйгө кирсем апалар кызымдын жанында отуруштур. Кызым жөтөлгөнү басылып, аларды тиктеп туруптур. Апалардын жанына келдим. Келип, апамы чакырдым сыртка. Апа, мен эчтекени түшүнө албай жатам. Сиз Кудай деп эле Кудай жөнүндө айтып жатасыз, деп мен апама суроо узаттым. Апам мага асмандагы ата жөнүндө айттым сага, кызым, деп мага жооп берди. Апам экөөбүз сыртта ошентип кобурашып сүйлөшүп, кайрадан кирдик. Киргенде апалардын бирөөсү мага айтып калды. Сен бардык суроолоруңа жооп алгың келсе, өтүп кеткен атаң жөнүндө, кызыңдын ден соолугу жөнүндө жооп алгың келсе, эртең менен биз менен жыйынга барсаң болот деп айтышты. Ошентип түн кирди, таң атты. Эртең менен апам мени жөнөттү кызымды алып калып. Мени бир эже ээрчитип алып жыйынга бардык. Ал жерге барсам, кирсем аябай бардыгы жакшы мамиледе сүйлөгөн, кооз кийимдерди кийинген, сылык мамиле жасаган эжелерди, апаларды көрдүм. Мени жакшы кабыл алышты. Мен кичинекей скамейкада отурганмын. Мен ошол жерде отурганымда ал жер сыйын үй экенин билдим. Чогулуштар башталды. Кудайдын сүйүүсү жөнүндө, тынчтык берүүчү Кудай экен жөнүндө даңктап бардыгын айтып мен ошону түшүнүп жаттым. Чогулуш дагы аяктады. Аяктап бүткөндө сыртка чыкканымда мени жаныма улуу эжелер келишти. Сен Кудайга сыйынсаң болот, сен үчүн, кызың үчүн биз сыйынып жаттык деп айтышты. Мен учукпай ойго батып турдум. Ал ким деп мен сурадым. Анын аты ким, кандай Кудай дедим. Ал Ыйса Машаяк, ал куткаруучу деп мага айтышты. Мен аны жүрөгүмө кабыл алып, ойлоп жолдо бараттым. Үйгө жеттим. Үйгө жеткенден кийин өзүмдөн өзүм суроо берип жаттым. Кантип сыйынса болот, кантип Кудайга келсе болот деп. Бир убакта менин жаныма апам келди. Апа, Ыйса жөнүндө айтып бериңизчи мага. Чындыгында эле атам жөнүндө, менин кызымдын айыгып кетүүсү жөнүндө жардам береби? Мен билгим келет деп апам айттым. Анан апам азыр кызым деп бир эже жаныма келди. Ал эже келип түшүндүрүп бардыгын мага айтып берди. Ыйса деген ысымды айтсаң сен жеңилдей түшөсүң. Жүрөгүңө тынчтык болот, ал түбөлүк өмүр берүүчү Кудай. Кызыңды айыктырат, сага дагы тынчтык берет деп айтты. Ал эже ошонтип айтып, ары басары менен мен өзүм айтып көрөйүн, сыйынып көрөйүн деп аябай аракеттендим. Бирок кекиртегимден бирдемке кармап калгандай болду. Мен ошол убакта Ыйса, мени кечир, менин күнөөлөрүмдү кечир, менин кызымды айыктыр деп сыйындым. Эшикте жамгыр жаап турду. Аябай мен дагы ыйладым. Бир убакта менин үстүмдөн жүктү алып салгандай болду. Жеңилдегендей болдум. Мен ошентип Ыйса мени кечир деп сыйынгандан кийин жүзүмө кубаныч келди. Кубанычтуу жүз менен эшикке чыктым. Асманда күн жаркырап, асманда Кудай мени карап тургандай болду. Мен аябай кубандым. Ошентип мен машаякчы болуп калдым. Кийинчерээк жолдошум дагы машаякчы болуп калды. Ошентип биз Кудайга кызмат кылабыз. Биздин азыр 5 балабыз бар. Мен Кудайдагы асмандагы атаны таптым. Ал эч качан таштабайт жана коргойт, сактайт. Биздин кызыбыз 22 жашка чыкты. Азыр ал жакшы, баары жакшы.